интернет буюмдар, нанотехнология, санариптик билим берүү жана электрондук коммерцияны өнүктүрүү бул заманбап көрүнүш адамзаттын кадыресе жашоосуна жана дээрлик көптөгөн аймактардын экономикасына зор өзгөртүү киргизүү алдында турат. Бул өзгөрүүлөрдү эксперттер 4-чү өнөр жай революциясы деп атай башташты жана технологиялык ачылыштардын ырааттуу уландысы катары карашууда. Алар республиканын ички турмушуна, казакстандык илим менен технологиянын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизет? Биз аны Атайын Digital Казакстан программасынан айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта машиналар доору эмгек рыногу кандай өзгөрүүгө даярдап жатканы тууралуу сөз кылабыз. Кайсыл кесип ээлерин роботтор алмаштырды? Анан 4-чү өнөр жайлык революция экономикага кандай пайда алып келет? Бүгүнкү күнү көпчүлүк ишкер процесстерди автоматташтыруу жана адамдын жашоо ишмердүүлүгүнүн бардык жаатында колдонулуп жаткан санариптик технология дүйнөлүк эмгек рыногунда олуттуу өзгөрүүлөргө алып келет. Эксперттердин пикири боюнча юрист, бухгалтер, китепканачы же финансист сыяктуу айрым кесиптер өз актуалдуулугун жоготот. Ал гана эмес, жакынкы 10 жылдыкта таптакыр жоюлат. Ошол эле учурда IT индустрия жаатындагы адистер, альтернативдүү энергия булактары боюнча эксперттер, big data модель түзүүчүлөр, биотехнологдор, робот куруучуларга жана башка кесиптерге абдан талап күчөйт. Вот эти машины и технологии, тот же искусственный интеллект, я не думаю, что они заменят человека, они дополняют человека, они ему дают еще дополнительный рост. Ошол машиналар, технологиялар, ошол эле жасалма акыл эс менимче адамды алмаштыра албайт. Алар толуктайт. Алар адамга кошумча кесиптик өсүш тартуулайт. Бардык өлкөлөрдө биздин мамлекетте дагы санариптик Казакстан программасында өзүнчө адам капиталы пункту жөн жерден киргизилген эмес. Башкача айтканда, биринчи кезекте адам капиталын өнүктүрүү жүрөт. Кызматкерлердин деңгээли да жогорулашы керек. Эмне үчүн? Анткени ушундай акылдуу машиналар пайда болсо, аларга адам жардам бербей башкарыш керек. Чем это связано? Потому что если появились такие умные машины, человек должен ими управлять уже, а не помогать ему. Инновацияларды ишке киргизүү салттуу кесиптерди дагы жаңылоого мажбурлайт. Башкача айтканда, иштин багыты кала берет. Бирок аны аткаруу инструменти кескин өзгөрөт. Мисалы, металл конструкциялоо заводунун кызматкерлери өз ишин жаңы иштеп чыгууларды колдонушу керек. Бирок кароо зарыл болгон жабдуулардын кайсыл бир моделин даярдоо үчүн 3 модель түзүүнү түшүнүш керек. Ал эми ширетүүчүлөр жана инженерлер виртуалдык жана кошумча реалдуулук технологиясынын жардамы менен техникалык коопсуздук негиздерин изилдеп, иштин натыйжалуулугун жогорулатууда. Вот, допустим, он должен, он же непростые вещи, там ему... Мисалы, бирөө машина оңдоп жатат. Ал ошол машинанын кыймылдаткычын элестетип билиш керек жана кошумча реалдуулук технологиясы ага техниканын бир бөлүгүн эмес, толук көрүнүшүн көрүп турууга мүмкүндүк берет. Реальность как раз дает ему возможность все время видеть. Ошондуктан ал квалификациясын өзгөртүүдөн өтүшү керек. Эта часть. И поэтому он должен пройти переквалификацию. Өзгөртүүлөр менеджерлердин, саламаттыкты сактоо уюмдарынын кызматкерлерине жана маркетологдорго дагы тийиштүү болот. Мисалы, маркетологдордун жумушу эми рынокты жана керектөөчүлүк маанайды гана изилдөө менен чектелбейт. Алар big data каражатынын жардамы менен божомолдоо жана талдоо жүргүзүшөт. Ал гана эмес, акыркы жылдары абдан талап көп болгон программист кесиби дагы эскирди десек болот. Чисто понятие программист сейчас отсутствует. Если он не знает какой-то прикладной опыт. Мына азыр так программист деген түшүнүк жок. Эгер ал кайсыл бир колдонмо тармакты билбесе, кереги жок болуп калат. Эгер биз мурда программисттерди же болбосо электрондук эсептөө техникасы жана программалык камсыздоо деген адистикти даярдоо жөнүндө сөз кылсак, азыр бул башка адистикке өтүп кетет. Эми IT генетик, биоинформатик, медицинадагы IT менеджер пайда болууда. Появляется IT менеджер в медицине. Архитектура жана курулуш рыногундагы олуттуу өзгөрүү күтүп жатат. Кептин баары бул тармакта BIM технологияны ишке киргизүүгө байланыштуу болууда. Бул англисче шарттуу кыскартылган сөз welding, informatic modeling же имаратты маалыматтык модельди дегенди билдирет. Адистер аны архитектуралык имараттарды куруу, жабдуу, эксплуатацияны камсыздоо жана оңдоо жаатында революциялык ыкма деп атап жатышат. Должны быть специалисты, которые не боятся этого. Ошол эле интерфейс жана ошол эле программалык өнүмдөр менен иштеше ала турган жаңы программалык камсыздоодон коркпогон адистер болушу керек. Бирок мындан тышкары бул эмне? Аны кантип колдонот? Бул ишке кандай жардам берет деген концептуалдык түшүнүк болушу керек. Это использовать, как это поможет работе.
Бүгүн Казакстан башка мамлекеттер сыяктуу эле 4-өнөр жайлык революция деп аталган же индустрия 4.0 деген ат менен белгилүү чакырыкка жооп кайтаруу алдында турат. Бул концепцияны эксперттер маалыматтык технологиялар менен кибернетикалык тутумдарды өндүрүштүк процесстерге кошуунун жаңы деңгээли катары түшүндүрүүдө. Индустрия 4.0 – это сейчас очень известная терминология. Индустрия 4.0 бул азыр абдан белгилүү аталыш. Ал экономиканын жаңы өнүгүү этаптарына өтүүсүнүн заманбап абалын сүрөттөйт. Мен экономика жөнүндө айтып жатам, анткени экономиканын негизи өндүрүш болуп саналат. Ал эми индустрия 4.0 өндүрүшкө киберфизикалык тутумдарды киргизүү деген сөз. Систем в производство. Пайдалуу кен байлыктарды казып алуу жана кайра иштетүү Казакстандын экономикасын туруктуу өнүктүрүү үчүн негизги тармак. Заводдордун ишин ыңгайлаштыруу жана жакшыртуу, ошондой эле скважиналар жана шахталардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн жаңы технология колдонулат. Бул үчүн өлкөдөгү ири заводдордо индустрия 4-5 бөлүкчөлөрдү жигердүү ишке киргизилүүдө. Ал адам эмгегин машиналарга алмаштырууга арналган интеллектуалдык тутумдар, ар түрдүү акылдуу билдиргичтер шахталарда өндүрүштүн жүрүшүн өз алдынча көзөмөлдөйт. Ал эми учкучу жок аппараттар жетүүгө татаал жана адамга кооптуу жерлерге барат жана кайсы бир жабдуунун абалы жөнүндө диспетчердик пунктта маалымат берет. Бул ыктымал авариялардын алдын алуу үчүн өз убагында чара көрүүгө мүмкүндүк берет. At the moment, all mining industries and all Учурда бардык тоо кендерди өндүрүү тармагы кен казуудан бардык адамдарды алып, коопсуз иш алып баруу үчүн роботехника жана көлөмдүү маалыматтарды кандай колдонуу керектиги боюнча келечек иштерди болжолдоп жатат. Бул биздин нөлдүк зыян деп аталган максатка жетүүгө умтулганыбызды билдирет. Буга жетүүнүн жападан жалгыз жолу роботехниканы колдонуу болуп саналат. that is through the use of robots. Эксперттердин пикиринде адам күчүн акылдуу машиналарга алмаштыруу өндүрүмдүүлүктүн орточо 65%-ын жогорулатат, өндүрүш баасын 20% кыскартат жана жаракат алуудан качууга жардам берет. Мындан тышкары убактылуу операциялык энергетикалык чыгымдар кыскарары анык. Каталардын айынан жараксыз өнүм чыгаруу азаят. Мындай тенденция эмгек рыногундагы өзгөрүүлөрдөн тышкары массалык жумушсуздукту пайда кылаары жөнүндө дагы пикирлер бар, бирок көпчүлүк учурларда андай болбостугуна эксперттер ишендирүүдө. What is feared now is that people are now going to lose jobs. Элдин көбү массалык түрдө жумуш ордун жоготот деген ой менимче терең адашуу. Анткени азыр жаңы кесиптер түзүлө элек. Башка кесиптерди, башка иштин түрлөрү жаратат. Will generate other professions, other jobs. Эң башкысы жаңы трендтин натыйжасында келип чыга турган жаңы адистиктерди өздөштүрүүгө жетишүү үчүн адамдар билим алышы керек болот. To these new professions that will emerge as a result of the current trend. Жаш адистер жаңы эмгек шарттарына даяр болушу үчүн биринчи кезекте окутуу усулун алмаштыруу зарыл. Көбүрөөк тажрыйба, азыраак теория. Заманбап билим берүүнүн урааны ушундай. Бул үчүн республикалык университеттерде Франция, Германия, Жапония жана Кореядан алынып келинген эң жаңы окуу стендтери жана жабдуулар менен жабдылган атайын лабораторияларды ачуу керек. Мисалы, технологиялык университеттердин алдындагы өндүрүш лабораториясында студенттер эң ири машина куруу заводдорунда жана радиоэлектрондук аппараттарды өндүрүү компанияларына орнотулган тутумдар менен иштөө боюнча көндүмдөрдү окутулат. Вот это вот у нас оборудование, оно наносит радиокомпоненты на печатную плату. Мына ушул биздин жабдуу басма платасына радиокомпонентти салат. Бул станоктун өндүрүмдүүлүгү саатына 3000 компонентти чыгарууга жетет. Час. Вот. Это оборудование может... Бул жабдуу айына тыгыздыгы 200-300 компонентти түзгөн 2000 басма платасын өндүрө алат. Плотностью где-то 200-300 компонентов на плате. Он наносит... Ал такталган бөлүкчөлөрдү салат. Компоненттер ушул капкак менен басма платасына берилет жана ушул платанын такталган ордуна орнотулат. Головкой подаются на печатную плату и устанавливаются в заданные координаты этой печатной платы. Мурда бул ишти кол менен аткарышчу. Бул өндүрүштүн ылдамдыгы менен көлөмүнө таасир тийгизчү. Өнүмдүн сапатында дагы бир айырма бар. Көптөгөн адам катасынан, чарчоодон жана жакшы көңүл бурулбай калгандыктан жараксыз өнүм көп чыкчу. Электроникалык бардык түрүнө зарыл болгон платаларда жетиштүү түрдө көлөмдүү болчу. Ал эми заманбап шартта миниатюризация эч ак өз маанисин жоготкон.
Микроминиатюризация сейчас радиоэлектроники. Азыр радиоэлектроникада микроминиатюризация абдан жогорку деңгээлде жетишти. Ал абдан чоң тыгыздыкта компоненттер менен микропроцессордук техниканы жана компьютерлерди түзүүгө мүмкүндүк берет. Технику и компьютеры. Вот. Я хочу сказать, что все это дело... Мен бул иштер эң алдыңкы фирмалардын тажрыйбасына негизделгенин айткым келет. Мисалы, ушул германиялык фирма жана бул жабдуулар биздин студенттерге өндүрүштүн жүрүшүн жана радиоэлектрондук аппаратураларды иштеп чыгууларын көрсөтөт. И все это оборудование позволяет наглядно нашим студентам представить реальный процесс производства и разработки радиоэлектронной аппаратуры. Студенттер ошондой эле сигналдардын атайын симуляторлорунун жардамы менен заводдогу иштин жүрүшүн автоматташкан аралыктан башкарууга үйрөнүшкөн. Этот симулятор, он позволяет, так сказать, сидя здесь. Бул симулятор класста отуруп эле өндүрүштү көрүүгө жана технологиялык процесстин схемасы боюнча компьютерде керектүү чечимдерди кабыл алуу үчүн сигналдарды алууга мүмкүндүк берет. Схеме технологического процесса. Все отклонения, все... Бардык ченемден чектөөлөр, өндүрүштүн жүрүшүндө авариялык кырдаал болбошу жана техникалык процесс бардык көрсөткүчтөргө туура келиши үчүн алдын ала бардык чараларды көрүү зарыл. Технологический процесс соответствовал нормативам по всем параметрам. Роботехниканы өндүрүү индустрия 4.0 концепциясынын эң башкы тренди. Анткени автоматташкан жумуш жана акылдуу машиналарды ишке киргизүү менен ошол роботторду башкарууну үйрөтүүчү программаларды түзө турган адистер зарыл. Буга чейин окутуу базасында студенттер ушул жаатта адистик ала турган жогорку окуу жайлары ачылган. Туруктуу негизде кароо сынактар, эл аралык мелдештер өткөрүлүүдө. В нашей стране есть насколько я знаю, два республиканских турнира. Биздин өлкөдө окуучулар үчүн 2 республикалык мелдеш бар. Албетте ал өзүнчө бир Казробот спорт десек болот. Аны Казакстандык роботехника боюнча Казроботик спорттук билим берүү федерациясы уюштуруп жатат. Робототехники Казроботикс и Казахстанский. Анан Лего уюштурулуп жаткан роботехниканын дүйнөлүк олимпиадасынын казакстандык этабы бар. Олимпиады робототехники, которые Лего. Биздин өлкөдө муну Назарбаев университети аткарууда. Мындай республикалык 2 мелдеш бизде жыл сайын өткөрүлөт. Ар кыл мектептерден балдар катышат. Анын ичинде кадимки жалпы билим берүүчү мектептерден да келишет. Бул эми биздин өлкөдө мындай кароо сынак мелдештерди өткөрүүнүн жакшы салты болуп калды. И уже такая хорошая традиция проведения этих конкурсов, этих турниров складывается в нашей стране. Эксперттер жаш роботехниктерди кичинекей кезинен даярдай баштоо керектигин айтышат. Ал үчүн мамлекетте балдарды программалоо негиздерине 3D модель түзүүгө жана башкаларга үйрөтө турган көптөгөн курстар ачылууда. Сейчас мы здесь готовим детей по полочкам. Допустим, первый этап у нас это программирование. Биринчи этап бул программалоо. Андан кийин киши программист катары ойлонуп калат. Ал кайсы бир программаны кантип кандайча жасашты билип калат. Бул келечекте программист болууга жардам берет. В будущем стать программистом, допустим. Потом он переходит на электронику. Он там изучает... Анан ал электроникага өтөт. Ал жактан бала күндөлүк турмушта, бизнесте, башка тармактарда күн сайын колдонулган ар түрдүү билдиргичтерди, аткаруу түзүлүштөрдү изилдейт. В разных сферах. Третий этап это у нас рейнджер, это такая исследовательская работа. Үчүнчү этап бул изилдөөчү иш. Эгер ал илимий кызматкер, илимдин доктору болгусу келсе, үчүнчү этап аны бир кыйла терең изилдөөлөргө багыттайт. Төртүнчү бул 3D модель түзүү жана 3D басма ишин үйрөнүү. Чего-то более глубоко. Потом четвертый это 3D моделирование, 3D печать. Бул борбордун мугалимдери мында окугандардын баары тең эле роботехникчи, инженер боло турганын айтышат. Бирок бул курстан алган тажрыйба бардык адистикке кереги тиет. Мисалы Райымбек Абилбек жаш кезинен эле болочоктогу кесибин аныктап тандаган. Ал учурда акылдуу машиналардын түзүлүшүн үйрөнүү жана программалоону билүүсү зарыл экенин эң жакшы түшүнөт. Я сюда хожу, чтобы развить свои навыки в области инновационных. Мен бул жакка сапаттуу учкуч болуу үчүн өзүмдүн инновациялык технология жаатындагы тажрыйбамды өнүктүрүү максатында келдим. Роботехника мага техника жаатында жардам берүүгө тийиш. Учакта бир нерсе бузулса, же учуу алдында учкуч жеке өзү учакты карашы керек. Ал үчүн роботехника керек болот. Анан албетте мен коркусунан инженер же техник болуп калсам, электроника менен роботехниканы билишим керек. Анткени келечек инновациялык технологияларда. Я стану инженером или техником, то необходимо знать электрику и робототехнику.
так как будущее ходит за инновационными технологиями. Учурда иштеп жаткан казакстандык адистерди квалификациясын жогорулатуу үчүн атамекендик компаниялар ар түрдүү стажировкаларды уюштурууда. Анын ичинде чет өлкөлөргө дагы барып жатышат. Ал эми кесип тандоо алдында турган жаштар үчүн жакында жаңы адистиктер атласы иштеп чыгат. Ал болочоктогу казакстандык адистер үчүн навигатор катары кызмат өтөйт. Ушул чаралардын бардыгы мамлекеттик жаңы технологиялык кластерин жана жаңычыл коом түзүүгө багытталган. Бул Казакстанга 4-өндүрүштүк революция жолуна жакшы даярдык менен барууга мүмкүндүк берет.